Maşallah. Assalamu alaikum. Mına. Hurmat жақшылар, Ақбұлақ елі. Бұл шаар емес. Бұл келечектегі шаар. Бұл Ноқат району, Қырғыз Атай өкмөтү, Ақбұлақ айылы Давид Насир көчөсү. Мына. Ақбұлақ елінің ынтымағы биримдиги менен Давид Насир көчөсүнө асфальт төшөлүп, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн быйылкы 32 жылдыгына байланыштуу ошол жалпы Ақбұлақ эли ынтымакта биримдикте ошо элибизге, журтубузга, ата мекенге салымыбыз болсун, Кыргызстан өнүп өсүү жолунда деп. О, кызым, о! Биздин салымыбыз ушул болсун деп тентип бир чогултуп, мына жапа тырмак ынтымакта Ақбұлақ айылынын негизги көчөсү асфальт төшөлдү да, урматтуу жакшылар. Узундугу 1 километр 440 метр. Бұл жерде ең қуаныштуу нерсе, ең эле жакшы нерсе, мына балдардын мына жырга ойноп жүргөнүн тарткым келип атат да, көрүп кубанасың. Кубаныч менен кубануу менен сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Караңыздар, ушунча бала үйдө телефон чукуп жаткан да, психологиясы бузулуп, кандай десем, зрениясы бузулуп, ушунча мына жаш бала үйдө телефон кармап жаткан да, урматтуу жакшылар. Мына, мен кубануумду сөз менен жеткизип бере албай атам да, просточу. Эч болбосо ушу видео аркылуу сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Бул өтө жакшы көрүнүш, урматтуу жакшылар. Жалпы Ақбұлақ элине терең ыраазычылык билгизем. Ички мигранттарыбызга, сырткы мигранттарыбызга дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун, ар бири салым, кайдыгер, алейкум ассалам, ар бири кайдыгер карабастан колунан келишинче салым кылды да. Терең ыраазычылык. Биз Аллахка таянып, Ақбұлақ элинин ынтыма биримдигине, биздин жомарт беришен айкөлдөрдүн сөзсүз түрдө салым кошушуна ишенип, баштаган ишибиз аягына чыгып отурат. Буйруса, жакын күндөрү официалдуу түрдө ачылышын кылабыз. Элибизге майрам тартуулабыз, майрамдык манай тартуулайбыз, буйруса чоң той кылабыз. Бул кубанычтын артында Ақбұлақ эли өзү турат. Мына. Машалла. Мына. Караңыздарчы, мына. Бул шаар эмес, дагы бир жолу айтам. Бул азыркы учурда шаар эмес, но келечектеги будущий шаарыбыз. Ақбұлақ Сити болот иншалла. Ар бир көчөнү Ақбұлақ төшөп, ар бир көчөнү Ақбұлақ айылынын ар бир көчөсүн Ақбұлақ төшөп, элибизди, калкыбызды сүйүндүрөбүз. Кыргызстанга үлгү болобуз. Бул эмне деген бактылуулук. Караңыздар. Жумушубуз бүтпөй, ушундай бир өтө кубанычтуу, өтө жан дүйнөңдү кубанта турган картинканы көрүп атасыздар. Видео аркылуу чагылдырып берип атам. Караңыздар, көчө менен бир бала. Мына, илгери биз ушунча ойгонбуз. Ата-энебиз бизди үйгө кир деп, тамактанып ал деп кууп кирчү. Ушинтип чоң ойгонбуз. Ошол илгерки Союз малына кезер кайра обратно келеткандай. Картина, азыркы картина дал ошондой. Телефон чукуп үйдө олтурбастан мына көчөгө чыгып, бардыгы жыргап жүрөт. Бардыгы эс алууда мына. Айылыбызда майрам. Өтө сонун көрүнүш, урматтуу жакшылар. Мен аябай кубанып турам. Демек, биз ушунча мээнет, ушунча бул жерде азыр 1 айдан ашык мээнет кетип атат. Биз вактыбызды, 1 айлык вактыбызды жөн жай курбандык кылган жок. То есть, не зря. 1 айлык мээнетибиз сиз биздин текке кеткен жок деп айтсам болот да. Караңыздар. Кандай сонуш көрүнүш, а? Шунча балдар үйдө олтурган экен да, мына караңыздарбы? Өтө сонун. Караңыздар, мен ылдыйдан баштап келатам. О, башына чейин дагы канча басып барышым керек. Кандай сонун көрүнүш, урматтуу жакшылар. Машалла. Сөзсүз түрдө ынтымак биримдигибиз өрчүндөп күчөйө берсин. Ақбұлақ эли ынтымак биримдик боло турган болсо, ишеним боло турган болсо, бардык нерсени, бардык айылдын көйгөйүн, социалдык маселелерин чече алат экенибизди биз далилдеп отурабыз.
ички мигранттардан жалпысынан 3 миллион 600 ашык акча келди. Ош карасы 110 миңден ашык акча келди. Айылдын ичинен 3 миллиондон ашык акча чогулдурмак жакшылар. Ошол көчөгө жапа тырмак. 40 жылдыктан эл отказ берип, 40 жылдык кылбайбыз, бидаяттан баш тартып, ошол көчөгө акчаларын алып келип бер, ата-энеме, бир тууганыма сабоо тийсин деп, эң жакшы үлгүлүү иштердин башын баштап беришти. 40 жылдыктан баш тартып, ошол акчаны мечитке алып келип берип, акчаны чогулталы. Bir жылда bir сөзсүз түрдө биз bir көчөнү асфальт кылабыз жакшылар. Буну кыла алабыз, колубуздан келет.